мектеп катары пайдаланууга айыл эли аргасыз болуптур. Анткени керек менен салып коюшканда мектептин 12 жыл болгон жок да, 12 жыл 10 жылдын ичинде ушундай чириди. Подрядчик деген эч кимди тоготпой атат да. 5 жыл мурун ушуну жасашканда 5 жылдан кийин мына могу түшүп калды, үстүнөн суу агат. Балдар окуйбу быйыл? Көбүсү. Кайка окуйт? Азыр биз караштырып атабыз, азыр комиссия чечебиз азыр. Такыр мына мону кырсаңыздар. Качествосы жок, мына цементи жок салынып атат да. Эгер президент көрсө, катуу чара көрөт го дейм сиздерге. Могу беймарал отурасыздар, колуңуздарда бир келишим жок. Көзөмөлдөп кандай куруп атат, сапаттуу куруп атабы, курулуш кандай жүрүп атат, курулуштун канча этап менен канча каражатка кайсы убакыттын ичинде бүтүрүш керек деген келишимде канча жыл көрсөтүлдү? 3 жыл. 3 жыл. 2018 башталып атат. Ооба. Качан бүтүш керек эле? 21 бүтүш керек. 21 бүтүш керек. 21 бүтүш керек. Келишимди окубасаңыз, келишимди көрбөсөңүз анан кантип статус атасаларда кол алышып жүрө беришкен. Как өзүң айтып атпайсың, жергиликтүү аткаруу бийлик катары. Бул мектептин потологу түштү уже. Да 2 ай мурда эле кайрылган болчубуз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги текстилшик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Мен азыр Ысык Көл облусунда турам. Тагыраагы Кабак айылында. Кабак айылынын тургундары бизди чакырып, 8 жылдан бери ушул эң чоң көйгөйгө айланган артында турган Жумабек Аманбаев атындагы орто мектеп маселеси болуп атыптыр. Мына ушул өзүңүздөр көрүп турган имарат Союз учурунда маданият үйү катарында максаттуу багыты салынып, пайдаланып келип, 2007 жылдары кошумча корпустарды салып, мектеп катары пайдаланууга айыл эли аргасыз болуптур. Анткени буга чейинки мектеби бузулуп, ал жараксыз болуп калгандыктан айласыдан ушуну салып, ушуну мектеп катары бүгүнкү күнгө чейин колдонуп келатыптыр. Азыр ичиндеги акыбалды көрсөтүп, чагылдырып айтып беребиз. Анткени кошумча имараттардын коопсуздук талаптарына жооп бербегендигин, мамлекеттик бир катар мекемелер бүтүм чыгарып, жараксыз деген чечимдерди чыгаргандыгын, анан учурда ушул айыл эли балдарынан кооптонуп аткандыгын белгилеп атышат. Азыр айыл элине микрофон сунабыз. Урматтуу көрөрмандар, мына ушул имараттын артында жаңы мектеп куруу иши 2018 жылы башталып, аны 49 миллион сом каражат менен Ысык Көл өнүктүрүү фонду бөлүп, жаңы имарат башталып, куруу иштери бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй аткандыгын белгилеп атышат. Анын да себептерин сурайлы, анын да акыбалын көрсөтөбүз. Жаңы окуу жылына саналуу эле күндөр калды. Мына ушул абалды кантип балдар жаңы окуу жылына келет, мына ушул акыбалдын чоо жайын азыр айыл тургундарыбыз белгилешсин. Жүрүңүздөр, айыл тургундарына микрофон сунабыз. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы. Assalomu alaykum. Кандайсыздар? Кимиңиздер айтып бересиздер? Assalomu alaykum. Кандайсыздар? Бабаман баштайлы, микрофон менен. Мен кармай берем, сиз айта бересиз. Аты жөнүңүздөн баштайлы. Мен Кабак тургуну, Карылар советинин мүчөсү Кызаев Эгемберди. Эми Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич
Биздин сизге кайрылуубуз аябай жүрөктөн чыккан кайрылуубузда бүт элибиздин атынан деле айтайын мынакей. Анан сизге кайрылуубуздун себеби ушул мектебибиз 2017 жылдан бери башталып келатат. Мынакей канча жылдан бери канча немелер болду, бүт баарына бардык. Эшиктен эптеп эле чыгарып коюшат, мактап, жоктоп, жакшы сөздөрдү, обещанияларды берип коюп анан бизди узатып чыгат. Мынакей айыл өкмөтүбүздөн белгилеп кетели баштап аксакал. Мектеп тарыхына токтолсоңуздар, бул клуб катары салынганбы, кандай? башында ошондой салынган да, дом культура деп 2 этаж болуп. Андан кийин эски мектебибиз такыр 30 жылдары салынган. Ал мектебибизге такыр кирүүгө болбой калып, 1 этаж болчу, жалпак баягы кирпич, чийки кирпич менен салынган. Ал такыр жараксыз болуп, полдордун баары чирип, аяка турууга такыр болбой калганда, анан бул канатына ашар түрүндө эл чогулуп туруп, анан 2 канатын салганбыз мынакей, 2 канатты. Анан ошону менен ага чейин 8 жылдык мектеп болчу. Андан кийин 2 канатты кошуп, класстарды ачып туруп, анан Аманбаев атындагы, Жумгалбек Аманбаев атындагы 10 жылдык мектеп болуп ачылган. Анан андан бери окуп атышты. Ушу 17 жылга чейин, 17 жылы кемеке 18 жылы декабрь, андан 17 жылы МЧС келип туруп, бул 2 канаты такыр жараксыз деп туруп, окуганга болбойт деген чечим чыгарып кеткен. Мынакей буякта балдарда документациясы бүт баары бар. Негизги маселебиз мынакей 17 жылдан бери мектебибиз мынакей эч кандай жылыш жок. 40 канча акча менен утуп алган, 49 миллион менен тендер менен утуп алган. Акчасын берсе 1 жылда бүткөрөм деп тендерщик аябай катуу уш жерден элдин батасын алып туруп убадасын берген. Тендерщик алган, биздин менден улуу аталарыбыз дагы, энелерибиз бүт баары батасын берген, ой жакшы жигит экенсиң деп. Мына ошондон бери аксаган, мынакей быйыл 8 жыл болду башталганына. Былтыр жер титирегенден кийин 300 менге окушкан. 300 мен менен караңгыда ушул жактан неберелерибизди бирден жетелеп алып кетип аттык үйгө. Ошол эми элдин, мен баарын неметпейм, балдар да турат бияктан кошумчалап айтышат датасы менен. Анан элдин талабы бар. 1 сентябрга ушул 2 мектепке балдардын бирөөнү да киргизбейли деп атабыз, боз үй тигели деп атабыз мынакей. 11 уруу бар, 11 боз үй тигип, доска партасын, оформлениесин ошол жака жасайлы деп элдердин баягы чогулуп ошо чечим чыгардык. Антпесек такыр айла жок. Губернаторго чейин бардык, айыл өкмөттөн баштап. 8 жылдан бери мынакей тынбай. Мен айылдын тургуну болом. Атым Эсеналиев Туратбек, 2 курултайдын делегатымын да. Анан ошол жерге барганда дагы президентский аппаратка кайрылуу таштаганбыз. Башка министрлик баарына таштаганбыз. Анан айтарыбыз могу 2 канат бакка терек менен салынган. Анан ашар менен салынганда баары баягы суу кезинде шыбап салышкан да. Ошону менен азыр баары чириген. Азыр көрсөк болот да. Болот. Ичим көрсөңөр, полдорунун баары тең уже чирий баштады. Анан баягы жер титирегенде 1 канаты уже кулайын дегенде анан 300 менге өчүшкөн да. 300 менге өчүшүп, бардык айыл өкмөтүнөн баштап депутатка чейин бардык. Депутат Малиевке бардык. Ал дагы биздин көзүчө губернаторго айтты. Губернатор айткан 1 сентябрга чейин киргизебиз деп. Анан биз ошондой кылсак, 1-2 кишини жиберип коет. Алар 1-2 кишини иштейт да анан кетип калышат. Бул жердечи. Анан ушул мынакей 2018 декабрда башталган азыркыга чейин бир жылыш жок. Биз мындай кайрылуу тыгуулар жасасак, 1-2-3 кишини жиберип коет. Алар 1-2 күн иштеп туруп кетип калат. Ушинтип бир аябай эмеде турабыз да, аябай начар абалда турабыз. Азыркы жаңы губернаторго айттыңыздар беле? Айтканбыз, жаңы губернаторго да айттык, мурункусуна айтканбыз, чыгып айтып эле келатабыз. Бирок биздин кайрылуубуз ошол. Бул жерде Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыршаевичке келип эле ошолор эле контролго албаса, бул бүтпөй калды да. Анан эгерде биз мына коопсуздук маселеси боюнча болгондо, бул жерге эч окуучуларды алып келип окутканга мүмкүнчүлүк жок. Биз мисалы жаңы мектепти акт приемка кылмайынча биз балдарды киргизбейбиз аякачы. Биякта дагы окуганга мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн мына боз үй тигели деп элдин баары демилге көтөрүп атабыз да.
жаңы Өз окуу үшін. жылга Бирок ушу бригадасын алып келип бир 20 кишини алып келсе 1-сентябрга чейин жасаса болот. Азыр эле жумуштар калды да, ошону жасабай атышат. жаңы имарат курулуп атат ал. Курулуп атат, Ал курулуп 90% бүтүп калды 90% бүтүп калган. Биз барып тиги министрликтерге эме кылсак ушундай бүт элек зданияларды Госстрой өзүнө алат экен, бирок 10-15% болгондорду албайбыз дешти да. 50% бүткөндөрдү Госстрой өзүнө алып бүтүрсө болот экен, бирок бул 10-15% калгандарды албайт экен алар Госстройлорчу. Аз эле калып туруп өзүңөр бүтүргүлө деп. Бирок ошол 10-15%-ти ушунча ушуга чейин кармап атышат да, чоюпчу. Анча мынча эле жумушу калган, ошону бүтүрсө бул жанакы подрядчик деген эч кимди тоготпой атат да. Эч кимди. Президент дагы, губернатор да тоготпой атат. Анан ошо биз вынужден болуп атабыз Каражат? силерге арылга. 49 миллионун бөлүп берген, андан кийин дополнительный 7 миллионун дагы акимчилик дагы бөлүп берген. Бөлүп берген жактардын баарын тең акчанын баарын бөлүп берген, анан подрядчик ушул жерден ушундай бизди мындай асылган абалда калып атат да. Жергиликтүү бийлик, анын башында айыл өкмөт, аким, дин деңгээлинде подрядчик компанияларды текшерип, иштерин тескеп, өз мөөнөтүндө бүтүрүү маселесин мындай териштирүү ал жергиликтүү бийликтин функциясында да. Ооба, жергиликтүү функциясы, биз ошо жергиликтүү функциялардын баарына кайрылып, эч натыйжа чыкпаган үчүн биз ушундай барып атабыз да, кадамга барып атабыз. Тилебиз эле чыгарат да. Түшүнүктүү. Айыл башчысы сиз, Ооба. Айта бериңиз мындай. Аты жөнүңүз. Мен Жете Үз айыл өкмөтүнө караштуу Кабак айылынын айыл башчысымын. Атым Жумакунов Кемелбек Кадырбекович. 18-жылдан бери иштеп келе жатам. Мектептин Мектеп башталганында башталганда жаңы болгон турбайсызбы? мектеп башталганда ошо 6 ай болуп калган иштегениме. Анан кийин бу башталганда арыздан кирип алды деп ошо билген киши, ошо курулушка катышкан кишилер айтышты. Бирок биздин эч кандай күнөөбүз жок. Ал фирма өзү катышып, өзү бүтүрөм деп милдетин алган үчүн утуп алды да демек. Анан башында аз-аздан бөлүнүп атты. 18-жылы ошо эсимде 3 миллион бөлүп берип өнүктүрүү фонд. Ошо менен жумуш башталган. Андан кийинки жылы дагы бир аз бөлүп эле. Анан пандемия болуп калды. Анан же шылтоо болду, же чын эле ошо бюджет акча жок болуп калдыбы. Андан кийин токтоп калды. 21-жылдан баштап анан кийин кичине жанданып, анан иштей башташты. Анан 49 миллион ошол убагында бүтүрөм деген подрядчигибиз убакыт өтүп кетти, акчанын куну түштү. Ошондуктан биз строй материалдарды ала албай атам, ошондон кыйналып атам деп эле акча бөлүнгөн акчаны мына бүттү деп эле ушундай болуп атты. Эми биз айыл өкмөттү биз заказчик эмеспиз. Заказчик Ысык көл өнүктүрүү фонду. Анан кийин биз дагы мындай өзүбүз мындай колубуздан келишинче көзөмөлдү кылып аттык, куруучуларга шарттарды түзүп, анча мынча тамак ашын мына эл журттагы колдоо көрсөтүп, тамак ашынан бери неме кылып атышты. Да? Заказчик Ысык көл өнүктүрүү фонду боло алабы негизи? Заказчик Ысык көл өнүктүрүү фонду. Бул айыл социалдык маселе, бул жергиликтүү бийликтин колундагы маселе да, бул сиздердин ыйгарым укукта да. Биздин ыйгарым укукта болгону менен бизге ошондой жана фирмадан могу жери туура эмес болуп атат, бу жерин кичине оңдоп коюңуздар деп айрым учурларда айткам. Айтып, айыл өкмөт башчы, ошол кездеги айыл өкмөт башчылар дагы айткан кезде биздин эмебиз, заказчигибиз Ысык көл өнүктүрүү фонду, биз түздөн түз технозорго ошол өнүктүрүү фондунун жетекчилерине баш ийебиз деп айткан убакыттарда болду. Курулушту көзөмөлдөө Ысык көл өнүктүрүү фондунун ыйгарым укугундабы? Ооба. Ошо өнүктүрүү фондунун өзүнүн технозору бар, өзүлөрүнүн ошол прорабтары бар. Анан прорабты ошону мен толук биле албайт экенмин. Прораб түшүнүктүү агай. Бүтпөй атат. Бүтпөй атат. Жаңысы жарыбады, эскиси эптелбей калды. Ооба. Эми буга чейин ушул мына канча жолу кайрылуу болду? Кайсы мамлекеттик кызматкерлер бул боюнча билет? Эмне иштер жүрүп атат азыр? Биз эми могу курулуш башталып кичине мындай токтоп баштаганда, маселе башталганда эле тиешелүү жерлерге
кайрылып жаттык. Райондук администрацияга, облустук администрацияга, ысык көлөнүктүрүү фондунун Эмне деп жооп жетекчилигине беришти? ал жерден эми мына баштап атабыз, тапшырма берип атабыз, жазаган атышат деген жооптор келип атты. Ошол эле учурда айылдык кеңеш тарабынан дагы кайрылуулар кетип атты. Түшүнүктүү. Аягында министерствоголорго чейин мына бул жерде турат. Жыйынтык жок мындайча айтканда. Эми булардын колубузда рычаг болбой атат. Бул частный фирма утуп алгандыктан биз эмеден гана сурап атабыз, ысык көлөнүктүрүү фондунан гана сурап атабыз. Ошолор тездетип жумушту көзөмөлдөө жагы ошолордун мойнунда деп райондон, областтан айыл өкмөт башчылары ошондой айтып атышат. Айтсак дагы аким дагы губернатор дагы тендерщикти айтты. Кокуй жидине тийбей тура тургула. Таштап салат, бүтпөй калат мектебиңер деп биздин оозубузду жапчу. Мынакей. Буга чейинби? Буга чейин. Кайсы губернатор, кайсы аким болсо дагы барып мойнуна салып бере алам мен. Лично. Жергиликтүү кеңештин депутатына дагы сөз берип койгула. Бул киши дагы Кабакчырак айылынын депутаты. Бул киши дагы мен ошол Жети Өгүз айыл өкмөтүндөгү Чырак Кабак айылдык кеңешинин депутатымын да. Ушул жерге ошол элди келип шайлаган Урманбетов Султанбек Турсунович. Анан биз Айтылбай калган эмне маселе бар азыр дагы? айтылбай калган маселе баары эле айтылып кетти окшойт. Бизден айтылбаган эми биз кайрылбаган жердин баарына кайрылдык да. Министерстволордун баарына, губернатор, аким, биз айылдык кеңештин катын баардык жерге тарапка жөнөткөнбүз. Ошол 18-жылдан бери андан мурунку созупта да мен өзүм депутат болчумун. Ошол мезгилде биз өнүгүү фондко ошондой кат жазып, арызданып жүрүп, ушул мектепти ушул жерге аракетти кылганбыз да түшүшүнө. Анан ошондон бери эми подрядчик өнүгүү фонд менен уткандан кийин ошол киши жасаш керек эле. Азыр айыл башы айтып кеткендей эле ошондой көйгөйлөр болуп атат. Энтерстрой болсо Энтерстрой. анын жетекчиси ким? Орозалиев Талайбек го дейм. Талайбек аты, Орозалиев болуш керек эле фамилиясы. Анан биздин эми айылдык кеңештен айыл өкмөтүнөн каттардын баардык тарапка жөнөттүк. Эми жөнөткөн менен ал жактан Жыйынтык жок. кээ бирөөнүн мындай жооптор келип атты, бирок ошол бул жерге жардам боло турган жооптор болгон жок кыскасы ошол. Түшүнүктүү. Эми ишин көрсөтүп бере аласыздарбы? Саламатсыздар, биз ушу айылдын тургуну Акилеев Самат. Жаштардын атынан бир эки ооз сөз сүйлөп кол дедик эле. Бул эми жогоруда айтылган көйгөйдүн баардыгы бул чындык да. Бул эми биз айылдын эли кайрылбаган жерибиз калган жок. Эми бул аварийный состоянияда балдарды окутканда 350 окуучубуз бар. Ошону басып кала турган болсо, Жүрүңүз. Жок көрсөтүп бербейсиздер. ден соолугуна, өмүрүнө кепилдик ким берет? Канча бала окуйт азыр? 350 жалпы Окуп аткан окуучу 350. 350. Айылда канча жашоочу бар? Айылда 600ге жакын, 650-700ге жакын жашоочу бар. Бул жерден түтүн айтып коеюн. Түтүн бар. Не түтүн? Айылда. Ооба. Анан мен жана ажоозга бир кайрылуу кылып келдик элем ушу мектептен. Жүрүңүз анда. Айта бериңиз, айта бериңиз. Бул деген клуб болуп салынган. Бул мектеп болуп да салынган эмес, по проектичи. Муну айла жоктон жанагы илгерки кирчийки кирпичтен салынган бир этаж мектебибиз 30-жылдан мурун салынган. Ошол такыр жарабай калгандан анан ушуну мектеп кылып алганбыз. Тетиги 2000-жылы. Бул жака кошумча корпус салынып тур. 2007-жылы анан бияка корпус могу жер эмне болгон? Кошкон. Жанагы жогоруда абалар айтып кеткендей бака терек менен салынган да. Анан ачар жөнүндө муну деле акча бөлдүрүп айыл өкмөттөн салынган сөздүн ачыгы. Анан ушуну жакшы бир эмеде салып койбой, монтип терек менен салып коюшканда мектеп мына 12 жыл Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта.
+7 977 110 34 11. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Чүй 279-даректе Тагыраагы Техноплаза дүкөнүндө турам. Бул дүкөндө сиздерге керектелүүчү үй оокаттары, тиричилик техникалары, ашкана буюмдарынын баары бар. Эгерде сиздер ушул заманбап кир жуучу машиналардан баштап, телевизор, бул жагында кондиционерлер, муздаткычтар, газ плита, бүт бардык ушул үй оокаттарын дал ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Эгерде сиздер менин атымдан келген болсоңуздар, дал ушул дүкөндүн кожоюндары сиздерге өзгөчө дагы белектерин камдап турушат. Бул дүкөндөн Турция, Россия, Кытай жана башка дүйнөлүк маркадагы өндүрүштөрдү таап алсаңыздар болот. Кыргызстан боюнча жеткирип берүү шарттары бар, шаар ичи акысыз. Ал эми эң башкысы бөлүп төлөө жолдору менен баштапкы төлөмү жок эле алсаңыздар болот. Байланыш номерлери 0774 024 777 0557 00 2090. Болгон жок да, 12 жыл 10 жылдын ичинде ушундай чириди могу. Даны эме ушунда окуп атат балдар. Мунуларды караңыздар. Чирип үстүнөн көп чирип. Сентябрда ушул жака окуйт деп атабыз. Ушул жака окуйт деп биздин балдардын неметип атышат. Муяктын баары көп чирип балдардын баарынын немелери коопсуздук үчүн деп анан кайрылып Губернатор көргөнбү, көргөн эмесмин? Көрдү, баары көрүшүп могу астын баары гриб болуп калса. Муну караңыздар. Кол менен тартсаңар сына, монун баары. Мындай өөлөнүп түшүп атат. Бүт баары мына килейген. Чирип калыптыр да. Устунун баары түшүп, бүт чирип, баары тең чирип атат. Астын баары көп. Анан Улукбек ага бул эжебиз болсо ушул мектепте көп жылдан бери иштеген мугалимибиз, английскийден берген. Анан эжебиз атайын чакырдык. Өзү да бир сүйлөп берсинчи. Сайракан. Мен бул мектепте 40 жыл болду иштегениме. Ушу мектептин мугалимимин, английский сабагынан берем. Эми көйгөйдү мына жанатан бери биздин элдин тургундары, Кабак айылынын тургундары айтып атышпайбы? Чындыгында эле аябай көйгөйлүү болуп атат. Өзгөчө мен былтыркы жылда айткым келет да. Буга чейин биз эптеп кырдаалдан чыгып, ар кайсы класстарыбызды оңдоп алып окутатчыбыз. Анан былтыр жаза алдында эме болбодубу, жанагы жетиштирүү болбоду. Мына ошондой келип МЧСтен кишилер келип такыр окуган болбойт, мүмкүн эмес, башыңар экөө болсо анда окута берле деп бизге ушундай указание берип кетишти да. Анан ошондон кийин анан айлабыз кетип, мынакей могу жерде 5 эле классыбыз бар. Ошо 5 класска ушул 200-300га жакын баланы биз 3 смена менен окутканга туура келди. Эми 3 смена менен окуган окуучулардын билим сапатын, деңгээлин, мугалимдердин ишин өзүңөр эле ойлоп байкап көрүлөчү. Эртең менен ушул 7:30 келебиз, анан кечинде 7:30 кетип аттык. 40 мүнөттөн окутуп аттык балдарды. Анан мондай бир балдардын физкультура деген сабак бар, дене тарбия сабагы бар. Ошол сабактардын ордуна ар бир класста киргизип, Билим берүү министрлиги келби келбейби? Анысын билбейт экенмин мен, келгенде жол болду. Билеби муну ушул көйгөйдү? Билет да, мына биз андан мурунда кайрылуу жөнөтүшкөн ошо министрликке. Анан ошо ойдон окутканга туура келип атат, айла кетип атат. Анан мына элдин чогулуп, жанакыдай палатка тигип, божит тигип окуталы деп аткандар да туура да, айла кетип атпайбы? Кандай окуталы сен балдардычы? Мына абалын көрүп атасыңар. Классты окутканга такыр мүмкүн эмес. Бул Сентябрга канча күн калды? Мына аз эле калбадыбы? Биздин мектебибиздин ушул башталгандан көп жыл болду. Ошондон бери чубактын мындай эле чубалып эле келатабыз. Жылдап күтөбүз. Сентябрда окууга киребиз го, жаңы мектептен балдарыбыз билим алат го деген ой менен эле келебиз, бирок ошол ишке ашпай атат. Такыр ишке. Потолокту дагы тартып койсоңуз. Мунун буяктын бузулганына 5-6 жыл болуп калды. Окуй элекпиз. Аркы корпуста окутканбыз да, ар жагында, аркы бөлүмүндө. Аяктан былтыр МЧС жабылгандан бери, где-то марттан бери окубай калдык да. Жана 3 сменде келатабыз. Мынакей тарынан суу түшпөйбү? Суу түшөт. Суу түшөт. Чирип калган турбайбы, Анан эгерде кичине бул түртсөң эле кулап кетчү дейли экен го. Келсе эле анда мектеп бурап калган абалдан окутат да. Бир катуу шамал. Такыр мына мону карасаңыздар. Жыгач
чирип өзүнүн функциясын эчак эле актап таштаган экен, бул болбой калды. Бул жери болсо моундай өзүңүздөр көрүп тургандай Күн көрүнүп калды ар жагында. топурактар түшүп калды. Эми сентябрга кандай болот? Эмне кылайын деп атасыздар? Ошол биз эл менен кеңешип атабыз, эмне кылабыз? Болжут тигебизби? Жок, биздин талабыбыз жана 90%. Эми азыр жаңы мектепти көрсөтүп коюңуздар, кантип барып көрөбүз аны? Макул, аны да сатып коюп, анан жаңы корпусту көрүп кетели анда. Мектепте балдар жанагы азыр 21-жылдын ысык тамак ичет да, балдарчы. Тамак ичпейби бу жакта? Бизде вообще ысык тамак ичмек түгүл, азыр балдардын отурган жерин көргөзөлү. Мынакей моундай кенедей жерде балдар туруп алып туруп, могу жерден. Мына туруп алып, мына могу жерден тизилип алып, мына кирип алып могу жерден туруп алып тамак ичүү жери ушул жер элеби? Ушул жерден чай ичишет да, туруп алып балдар. Азыркы немеде ушундан аябай балдарыбыз могу көбөр ысык тамак ичилбейт. Ысык тамак жок бизде. Ушактан эле чай ичишет. Ушул жерден эле туруп алып чай ичишет. Анан бул жерди жанагы айтып атпадык белек. Могу 4-5 жыл болду жаңы ремонт кылып кеткеннечи. Анан ушинтип 4 жылда могу түшүп калды кайра. Мынакей. Монтип могу темирлер менен жасап беришкен. Өкмөттөн тендерден бөлүнүп могундагы 5 жыл мурун ушуну жасашканда 5 жылдан кийин мына монтип түшүп калды, үстүнөн суу агат бүт. Анан ушул жерден окуганга вообще мүмкүнчүлүк болбой калды балдарга. Мынакей мектеп эми бул мал сарайдан деле айырмасы калбай калыптыр акыбалы. Үстүндөгү шыттар түшүп, бул жактагы жыгачтар чирип, бул жактан суулар түшүп аткан деген нерсени белгилеп атышат. Анан бул комнатага да кирип көрсөңүздөр болот. Биягы эле ошол эле көрүнүш, Ооба, ушул эле көрүнүш биягы эле. Астынын баары чирип калган могу терезе. Могу терезелер ушул жерде мектепте иштеген жанагы оңдоп түздөп иштейт го, ошол абаларыбыз, эжейлерге рахмат да. Ушунча жыл могуну сырдап, кайра кумшуга түздө ушуну неме кылганына. Жамат. Соксоң эле түшүп калат, артынын баары көңдөй. Кышкысын суук болот да окшойт элек экен, Акимдер, айыл өкмөтү чуркап ушул акыбалга жеткизбей, ушул көйгөй жаралып калышын алдын алып, бир иш алып бара турган абалда болуш керек эле. Бирок тилекке каршы мына өзүңүздөр көргөндөй тамтыгы чыгып, желе баскан, үстүнөн канаттуулардын бүт акыр-чыкырдын баары түшөт экен. Мына ушул ушул бала ушул мектепте окуйт. Өзү бир эмет. Атың ким? Умар. Умар? Канча жаштасың? 8 жаштамын. 2-нчи класста окуйсуңбу? Ооба. Эмнени айтып бересиң азыр? Азыр болсо Сүйлөйүн деп келдиңби буяка? Азыр болсо бул мектептин потологу түштү уже. Да 2 ай мурда эле кайрылган болчубуз. Анан ушул мектепке окуй албайбыз эми. Анан болсо жаңы салынган мектепти бүтүрүп берсе жакшы болот деле деп айтып аткам. Ой Азамат. Окууга даярданып атасың? Ооба. Жакшы окуйсуңбу өзүң? Ооба. Ой Азамат. Жакшы оку. Эми жаңы мектепти көрсөтүп коюңуздар эми, Азыр эч ким киргенге Соо бөлмө калбай калыптыр, баары эле. Соо бөлмө калбай калды. Могу жер өткөндө жер тирегенде, могу жердин баары тең карабайсың. Боларбы? Азыр могу терезе могу эле кармап турат да, могунучу. Анан тактыр киргенге. МЧСтен кирбедиби? Министерство өткөндө комиссиясы ошо токтоп кеткен, жакка кирбейли. Окуу жылга карата кооптонуп атыпсыздар абдан, Аябай. 31 эгемендүүлүк эмеспи? Ошондо буруу бар, позитив бар, оштерге калдырып позитивдер токутабыз балдар. Ата-энелердин баары айылдын баары эле чогулуп алыпсыздар го, Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Сүйлөйсүздөрбү?
Muгалимдер бар, мугалимдер. Биз негизи ата энелер аркылуу силерге да кайрылалы деп аябай күтүп аттар элек, раз келип калыпсыздар. Биз деген могу балдарды быйылкы окуу жылга вообще даярдык жок да. Такыр канча жылдан бери биздин үнүбүздү элди өкмөт укпай атат. 7-8 жылдан бeri мен ушул жерде келин болгомо 13-14 жыл болду. Канча балаңыз окуйт? 5 балам окучу, уже 4 окуйт. Анан эми момундай состояниеде көргөндө жер титиреп биз өзүбүздүн үйлөрүбүздө деле кандай трещиналар кетип атат. Анан быйыл сөзсүз түрдө жардам бериңиздер деп эле сураналы деп атканбыз. Окуучуларды болбосо биздин мисалы уруу башчылар бар, боз үйлөрүбүз бар. Өзүбүздүн балдарыбыздын коопсуздугу деп площадкага тигип окуталы деп атабыз. Айла жок да. Айла жок. Болбосо балдарыбызга эч ким кепилдик бере албайт да мындай состояниедечи. Түшүнүктүү. Сүйлөйсүз папа. Атыңыз ким? Мен Өмүр Акмагуловкамын, Бали тургуну. Ошо бизде эле ошо эле көйгөй ошо көп 5-6 жылдан бери ушул көйгөй чечилбей келатат. Эгер ушул мектеп жаркырап жайнап бүтүп калып, балдарыбыз кирип калса да жакшы неме болот, маанайда жакшы балдардын окуганына деле жакшы болот эле да. Балдардын да көңүлү сөгүнкү болуп, качан мектебибиз бүтөт деп ушундай неме болуп эңсеп эле атат. Көп 5-6 жылдан бери эле бүтпөдү мектебибиз дагы. Кышында шилденин убагында балдарыбыз бирден жетелеп кетип атабыз. Чет жакка кеткенде ит кустардан коркот балдар. Свет жок, караңгыда болуп 8-де тарап атат 3-чү немедегилер. Анан коркуп атышат да, анан балдарды атайын саатты карап турган келип күтүп алып кетип атабыз балдарды. Түшүнүктүү папа. Анан ошол эми айыл тургунда жанакы эле чечимге кирип атабыз. Бүтүп берсе балдарыбызга, ата энелерге айылдын ичине жакшы эле болот эле. Түшүнүктүү. Мектебибиз эле бүтсө жакшы болот эле. Жолду дагы эмеп Кудай таалат имет берсе бүтөт да деп эми буйруган күнү. Ошол эми балдарыбызга көйгөйүбүз эле ошол. Деп жардам берсеңер, жогорку жактарга жеткизип жакшы болот эле. Жеткизебиз чоңдорго. Биз азыр урматтуу көрөрмандар эски мектептин акыбалын көрдүк. Өзүңүздөр көргөндөй эми тамтыгы чыгып калыптыр. Бул мектепке дээрлик таптакыр окутууга болбойт. Муну бир дагы мындай акыл эси ордунда адам бул көрүнүшкө ынанбайт. Эми азыр жаңы имаратты, жаңы курулуп жаткан мекемени көрөлү. Ал 2018 жылы Интерстрой деген ОСО аркылуу Скол өнүктүрүү фонду аркылуу курулушу башталып, 2023 жылдын окуу жылына бүтөт деген экен. Бирок мына бир жыл өттү дагы бүтө элек. Жалпысынан 8 жыл ошол курулуш иштерине убакыт кетиптир да. Анын чоо жайын азыр ошол жергиликтүү облустук деңгээлдеги жетекчилерден сурайбыз. Азыр жаңы имаратты көрүп кетели. Бизден айылдан депутат да жок азырчы. Анан жолдорубуз да монтуп каралбайт. Могу светтерибиз да кенедей шамалы болсо эле өтөт. Кичине бир аз биз могу отдаленный айыл болуп, кичине каралбай келатабыз да. Сөздүн ачыгы. Чындыгында. Бала бакчада да жок. Айылда 5тен тиги кошуна айылдарга ташыйбыз исмендеш. Исмендеш кошуна айылдарга садикке ташыйбыз. Жолдордун өтөсү бул. Эми айтпаса эмне деп атышат? Бала бакча жок болсо кандай? Анан эми жок дегенде ушу мектебибизди эметели сөзгө өтпөдүк. Көйгөй деген толтура азыр бул жерде. Азыр ошо отдаленный айыл боюнча болалы деп эметип атабыз. Анан могу садикти ушул берели деп атат. Биз бирок биз болбой атабыз. Болбойт. Азыр мектепке кантип садик кылабыз? Мынакей урматтуу көрөрмандар, бул айылдын эли ушунчалык ынтызар, ушунчалык мындай муктаж экендигинин белгиси мына. Карасаңыздар айыл боюнча чогулуп алышыптыр да. Анан Толтура ушундай апалар, жаңылыктардан көрүп атабыз. Мектептер салынып атат, садиктер салынып атат. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Эми бирок биздин айылды да ушу унутпай, ушу ажообузга жетсе экен ушул сөздөрүбүз. Ушул килейген айылдын карылары, жаштары кайрылбаган жерибиз калган жок. Биздин көзгө көрүнүктүү тап ушул. Муну ким салган? Бул да айыл өкмөт тарабынан салынган. 2016 жылы салынган болуш керек эле. Аркы жагында өзүбүздүн конторубуз бар. Китепкана тетигил. 30 жылы салынган боюнча тиген алда авариялык абалда турат азырчы. Эчтеке аякка да кирип каралбай калды кирген болду. Азыр биздин жолдон азыр кетип баратып, айылдан чыгып кетип баратып, жолду көрөсүздөр. Жана даңгыр жол.
Мына ушул жол биздин мектептин короосу, главный короосу. Ушул жолдо му картасынан карасаң тетиги жерге чейин бурчатка басылып, 1-сентябрга Даярдалыш керек эле. Даярдалыш керек эле. Мына азыркы учурда мындай яма болуп, эчтеке мен ойлойм ушул 1-сентябрга эле жетишпейт болар. Былтыр 1-сентябрда кирет деп убада беришкен. Убада беришкен. 1 жыл толук өттү мына дагы. Мына 1 жыл толук. Кийинки 1-сентябрь болду, э? Кийинки 1-сентябрь болду. Азыр бул курулушчулар келдиби, кандай? Курулушчулар жок азыр келелик. Тиги эмелер тартылып турат го? Электр тоңлар. Алар ушул иштеп атканда мурдачы, анан ошол боюнча эле турат башынан бери. Бул имарат 2018-жылы башталган. Башталган. Интерстрой деген ОСО ЖКЧ аркылуу, э? Ооба. Интерстрой курулуш 49 миллионго ушуну бүтүрүп берем деп убада берген. Убада берген. Азыр эмнеси бүтпөй атат мунун? Азыр мына бүт сырт калынан баштап көрсөңүз, Сал элек мектепти биз жана жогоруда айтып өткөндөй, Сал элек мектептин момтип түшүп атат да. Салына элек мектеп, могул баары шоор болуп, айтсак мына азыр аркасынан барып деле көрсөңүз, жаңы мектеп мына тетиги бүт фундаментинин баары оюлуп, мына момтип түшүп атат. Ушулап койсоңуз түшөт да. Ачкыч. Азыр келип тиягынан кире берели. Бекпе? Жаңы салынып атканда биз келип айттык да, могуларды мындай качественный жаңы эле салып бергилечи депчи. Жакшынакай эле жасап бергиле десек, мына момтип бар. Бүт эле мектептики момтип суу агып, мына көрүнүш. Жазылып тетигинен бери суу тамып баарынан. Ana şu mektep. Endi подрядчиктер ачык айтканда булар утуп алышат турбайбы 5-6 объектинчи. Анан биринин шапкасын бирине кийгизишеби же кандай махинация кылышат? Биз баягы стройкада жүрбөгөндүктөн түшүнбөйт экенбиз. Аткыч жок экен экен. Бирок ошол бөлүнгөн акча толук жетип бүтмөк биздин мектебибизчи. Каякта экен алар? Кана ал? Охране мен да айылда эмесмин, ичине киргизе албайм. Тышына тарта берем. Кандай дейсиз? Кайра айтып койчу. Ичин тартканга болбойт. Подрядчик ичине киргизбегиле. Курулуш жүрүп аткан жерде башка киши киргенге болбойт деп айткан. Мен ачып бере албайм. Өзүм да айылда эмесмин, бек дейт. Тышында бүт элек жерлерин тарттыра бериңиздер дейт. Ичи не болгон? Бүткөнбү, кандай болгон? Ичи учебный корпус почти 90% бүткөн. Учебный корпустуку. Андан кийин ортодо галерея деп коет, бул спорт зал менен бияктын ортосун бириктирген. Ал жерде бири 90% бүткөн. Аркы спорт залдын полдору бүтө элек. Полдору бүтүп, жылуулугу бүтсө, бүттү деп койсо болот да. Бул жерде эң эле основной тышкы жумуштары бүтө элек. Тышкы котельный азыр өзүңөр көрөсүңөр. Котельный бүтө элек. Анан кийин земельный работа деп коет, могу маңдайы тиги эмелери жана трансформатор ошондойлор бүтө элек да, тышкы жумуштар көбүрөөк болуп атат. Негизи эле ушул кабак айыл жөнүндө да бир айтып коеюн. Бул жерде бизде өмүрү детсад болгон эмес. Анан детсадты мынакей айыл башы калыстык эме тактап коет. Биздин проекти бүт баары даяр, жерибизде даяр. Проекти деген былтыр эле эсептелинген. Анан бияка айыл өкмөтүнө келгенде кошуна айылда проектisi жок, 5-6 жыл мурун эметилген проектисин, анан жери да жок жерге ошого өткөрүп берип коюшту да. Биздики баары даяр болгондо бизге түшүрбөй ошо кошуна айылга кетти. Анан жолду 2,5 километр былтыр кирген, асфальтталат депчи. Аны дагы жанакы эмеге Бозбешке кеткен жолго которуп ташташты. Ал жерде Марко Поло бар. Ошого өзүнүн кызыкчылыктарында ойноп кетишти бу жердечи. Эч калсыз жок болот. Анткени кабак айылы кичине алыс турабыз. Дайым бизге жетим балага мамиле кылгандай кылышат да. Бала бакча боюнча тактоо киргизип коечу мен дагы. Бала бакча боюнча мына бул жерде жери такталып, жери бөлүнүп, проектси жасалган 96 миллион сомдук смет баасы менен жасалган, экспертизадан өткөн. Бирок бул жерде биздин айыл өкмөттө 2-3 бала бакчанын эмеси ошо муктаждык бар. Анан кийин биз инвестиция издеп атабыз. Биздин биринчи маселебиз ушу мектеп болуп атат. Мектепти бүтүрсөк, андан кийин анан дагы инвесторлор таап, тиешелүү жерлерге да кайрылуулар кеткен. Бала бакча боюнча ал өзүнчө кеп болот. Бирок бала бакча жок экен. Бала бакча жок, аябай муктаждык чоң да бала бакча боюнча.
Бул жагы не имарат? Кандай болот? Нени көрсөтөсүз аяктан? Азыр могу бутелектин ичиндеги көргөзүп коет. Анан сиз айтып атпайсызбы, могу ичиндеги ушундай эле акыбалда турат да, азыр көрсөңүз болот. Жаңы салынып аткан мектеп мына монтип кафелердин баары карабайсыңар, туш монун баары. Мына монтип. Ушуну биз айтсак, бизди жаман көрүп, тепкичта мына тоңдон, былтыркы тоңдон монтип ажырап. Жаңы салынып аткан мектептин эмеси ушундай ажырап. Бөлүнүп калыптыр го бул, а? Анан мына сентябрга берилип аткан мектеп мына ушундай акыбалда турат да азырчы. Бүтпөйт. Несі таптаңыз үстінде? Полдорун баары салына элек жактачы. Эчтеке болот. Мындай акыбалда турат. Ар бир класстын баары бул акыбалда. Анан ушуну 1-сентябрга бизге бүткөрүп бере албайт. Анан ошону талап кылат элек да. Ушуну бүткөрүп берсе, балдар ушул мектептен 1-сентябрда окуп. Ушул акыбалда бул корпуста? Ушул акыбалда турат. Ушунун ичинин баары ушул акыбалда. Түшүнүктүү, жүрүңүздөр анда. Тоңдун акими каякта отурат? Тоңдун акими Покровкада да. Анан бuyakta як бетинде болсо Атмоскаларда тартып мына мындай. Мындай ону эшилип. Неменин баары? Жаңы упураланып мына. Качествосы жок, мына цементи жок салынып атат да. Биздин мектеп ушундай акыбалда болуп атат. Анан мына суу түшкөн жерлердин баары карасаңыздар мондай. Чын эле шагылы чыгып калыптыр. Асфальттын сапатсыз экендигин көрсөтүп турат. Анан биздин мектептин качоолу буякта. Бул жак туалет экен, э? Мындай тегерете карап турсаңыздар болот му? Астынын баары түшүп монтип убаланып. Тейип койсоң эле түшөт. Ушундай акыбалда турабыз. Айла жок. Дааратканасы да бүтүлүк. Дааратканасы да бүтүлүк. Анан 1-сентябрга киргизип бериңиздер. Абдан суранат элек ушулар кабак айылы. Түшүнүктүү. Эли. Азыр курулушчулардан бир дагы адам жок. Эч бир иштеп аткан жанды көрбөйсүң бу жерде. Мынакей монун баары бурчатка болуп басылмакта. Окуу жылынын башталышына мына саналуу күндөр калды. Бирок өзүңүздөр көргөндөй бул жакта курулуш дээрлик бул акыбалда болсо быйыл бүтүшү дагы күмөн жарата турган абалда экен да. Мынакей могул бурчаткаларды кышында аябай одур-бодур болуп бүт монун баары түштү эле. Анан могу кече жакында келип туруп түздөгөн акыбалы ушул да, карабайсыңар. Чала баардыгы тең. Тетигил главный корпуска чейин ушундай бурчатка басылмак. Анан булар могу кенедей эле жерди басып коюшуп бүтпөй турат. Мына могу бурчатканын астына мындай канализация суу келет эт жактан. Биз салып атканда эле эскерткенбиз. Тереңдиги ашып кетсе бир 70-80 1 метр болсо болот. Анан кышында тоңот буягы. Анан кандай болот аны дагы немете албайбыз. Бир эмес 3-4 жолу эскерткенбиз келип. Onu terengdetkile antpesinger toңуп калып анан сууңар жок, дагы неме болосуңар деп. Түшүнүктүү. Брусчаткасы улам сынып атат, улам келип ичине жамап коюп атат. Кайра. Мына монтип ачып. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Жети Өгүз райондук мамлекеттик администрациясына келдик. Акимге ошол Кабак айылынын тургундары менен жогоруда жаралып аткан мектептин көйгөйү боюнча кандай түшүндүрмө берет, эмне иштер жасалып атат, кандай иштер жасалып аткандыгы тууралуу айыл тургундары менен чогуу маселени
укканы келдик. Азыр хакимдин жообун сөзүн угабыз. Ne deydi? Ермек Ибрагимович. Саламатсыз ба? Денсаулығыңыз жақсы ба? Қандай? Жақсы? Сіз жақсы? Саламат. Келіңдер. Аты жөнүм Улукбек. Фамилиям Карыбек уулу. Көз карандысыз журналистмин. Сиздин аты жөнүңүз, кызматыңызды белгилеп кетсеңиз. Ермек Бахавадинов, Жетеуз районунун мамлекеттик администрациянын башчысы аким. Жакшы агай. Кабак айылындагы мектепти билесизби? Ооба. Ошол мектеп боюнча оюңуз кандай? Эмне билесиз, эмне белгилүү? Ооба, туура маселе. Бул мен азыр 5 жолдой барып келдим мен. Кабак мектебинечи. Айыл башчы билет. Бул 2018-жылы курулушу башталган. Менин маалыматыма ылайык 18-жылы башталып, быйыл 7-жыл болуп атат. Бул каржы булактары Ысыккөл өнүктүрүү фонду бөлүгүндө. Бул кезинде ошол сметалык баасы 75 миллион сом болгон экен. Аны Интерстрой компаниясы 49 миллион утуп алган экен. Эмнегедир. Ошондон бери бул Долгострой болуп келатат. Каржы булагы бүгүнкү күндө ошол каржы булактарын толук бүтүп, менимче бүгүн дагы 1 миллион которду окшойт өнүктүрүү фондучу. Токтош керек өнүктүрүү фондуна. Негизинен бул өнүктүрүү фонду аркылуу жүргүзүлгөн объект болуп саналат. Тендерди дагы кезинде ошо өнүктүрүү фонд өткөргөн. Өткөрүп, подрядчикти дагы алар өздөрү тандап, ошо өздөрү ишке беришкен. Бүгүнкү күндө биз муну бүтүрүү боюнча бардык күчтөрдү жумшап, аракеттер жасап атабыз. Жогорку органдарга дагы жеткирдик. Bunu даже Госстройдун тизмесине киргизүү боюнча дагы иштер жүрдү кезинде. Ошол аркылуу да бүтүп салалы депчи. Тилекке каршы каржы толук бүтүп калганына байланыштуу өнүктүрүү фондунун өзүнөн эле бүтүрөбүз деген чечим кабыл алган өнүктүрүү фонду. Бүгүнкү күндө азыр толук көзөмөл ошол каржы жагы өнүктүрүү фонду. Канча жыл болду аким болуп иштеп атканыңыз? 1 жыл 3 ай. 1 жыл 3 ай. Кайсы аймактан келдиңиз? Котордун? Мен ротацияда. Агай, негизи кандай болуп атат иштериңиз? Жакшы элеби? Жакшы, жакшы. Өзүңүз ыраазысызбы ишиңизге? Аракетке ыраазы да. 1 жылдан бери жасап аткан ишиңизге. Аракет кылып атабыз. Мен деле келгенде эле ошол мага айтышты, бул мектеп боюнчачы. Анын абалы дагы аварийный абалы боюнча дагы. Эми жанагыдай подрядчиктерге байланыштуу болот экен да кээ бир учурларда. Түшүндүм агай. Эми уктук сизди. 1 жыл болуптур. 1 эмес 5 жолу барып келиптирсиз, өз көзүңүз менен көрүп келиптирсиз. Мына окуу жылына аз калды. Нени көрүп келдиңиз барып? Нени байкадыңыз? Ошонун курулушунун абалын биринчи кезекте, ошонун сапатын, анан эң негизгиси ошол подрядчиктер менен сүйлөшүп, даже кол алыштым мен алар менен, подрядчиктер менен. Эркекчеби деппи? Жана кыргызча кылып, кыргызчасын да кылдыңыз. Ноябрдын 10-уна чейин бүтүрүп берем деп дагы. Айыл баш сен бар элең, кол алышып атканда. Алар бүтүрүп берем деп убада берди. Менден кийин областтык фондко дагы убада берди. Мындай айтканда баягындай недобросовестный подрядчик туш келип калган да. Түшүнүктүү агай, эми чара көрүү боюнча дагы биз органдар менен. Макул. Азыр ал боюнча келебиз. Сиз айтсаңыз, ал быйыл балдар эмне кылат? Окуйбу? Азыр биз подрядчик менен дагы сүйлөшүп атабыз. Убаданы берип атат. Да. Эми бул мыйзам боюнча жок, эми сиздин сүйлөшүп аткандыгыңыз, аны менен кол алышкандыгыңыз, же ага мектепке 5 жолу барып келгендигиңизден жыйынтыгы эмне эгерде мына балдар саналуу күндөрдө мектепке бара албай калса? Эми кандай болсо дагы подрядчик каражатты алып атат. Бүтүрөм деп мойнуна алып атат. Мен азыр жок сен токто, сен кыл деп айта албайм да. Макул. Биз аны сураган жокпуз. Ал сиздин ишиңиз. Балдар окуйбу быйыл? Кудай буйрса. Кайерде окуйт? Азыр биз караштырып атабыз, азыр бул комиссия чечебиз азыр. Кайерде окуйт балдар? Балдарды азыр карайбыз, мунун МЧС менен комиссия түзүп, биз чечим кабыл алабыз да. Качан? Жакын күндөрдө. Балдар
окуу ордуна сиз аким катары кепилдик бересизби окуйбу? Мен кепилдик беремби, кандай бир мыйзам боюнча чечим кабыл алабыз биз. Балким онлайн кылабызбы, балким шарт түзүп беребизби, биз тийиштүү чечим кабыл алынат да бул боюнча. Онлайнга өткөзөйүн деп атасыздарбы? Эми бул бака вариант. Сиз кандай варианттарды ойлоп атасыз? Биз азыр ар кандай варианттарды Кантип ойлоп атабыз. чечишиңиз мүмкүн? Эми мыйзамда кандай болсо ошондой вариант. Мыйзамда ошо кандай кылып? Кайсыларды? Единогласно мен чечим кабыл ала албайм да. Жок, сиз сунуштайсыз да кандай кылсак. Сунуштар айттым го. Сиздин оюңузча эмне болот эми? Азыр мен ал жеринде чечим окончательно чыкмайынча мен айта албайм сагачы. Макул. Тиги эски мектепти көрдүңүзбү? Көргөм. Акыбалы кандай экен? Абалы аварийный. Демек эски мектеп жараксыз. Жараксыз, эми МЧСинде заключениясы бар эми. Аны биз түшүнөбүз, жакшы билебиз. Түшүнүктүү. Макул. Эми мектепке жаңа кайтып келели. Аманбаев атындагы мектеп жер кимдики? Айыл өкмөт. Баланс кимдин балансы? Айыл өкмөт балансы, кайсы айыл өкмөттүн балансы? Жетегиз айыл өкмөттүн. Заказчик ким? Заказчик областык фонд. Жергиликтүү бийлик сиздердин түздөн түз мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укугуңуздар бар, көзөмөл иштерин жүргүзүү. 8 жылдан бери бүтпөй аткандыгына мына 5 жыл барып келген аким катары ошол жерди көрүп. Эмне себеп болуп атыптыр? Биз мен айттым го, мисал катары биз ошону жандандырып бүтүрүү боюнча аракеттер жасап келдик. Тийиштүү органдарга кайрылып атабыз. Даже вплоть укук органдарына да кайрылдык. Качан? Жакын арада уже кайрылганбыз. Барбы казага кагазыңыз? Бар. Көрсөк болобу? Көрсөтөбүз. Көрсөтөбүз ошону. Андан кийинкисине көрсөтөлү. Андан кийин эми ошону сен айтып атпайсыңбы, биз бул жерде заказчик областтык өнүктүрүү фонд. Тандаган мен да башында айттым. Келишим барбы сиздерде? Биз келишим түзбөйбүз, областтык фонд түзөт. Үч тараптуу келишим түзүлөт да. Жок, биз менен түзүлгөн эмес, областтык фонд менен түзүлгөн. Сиз менен түзүлбөйт, айыл өкмөт менен түзүлөт да. Үч тараптуу. Айыл башчы отурат. Айыл башчы билбейт да, айыл өкмөт билет да. Үч тараптуу келишим барбы? Жок. Келишим үлгүсү барбы сизде? Жок, бизде жок. Кабак боюнча жок. Аны областтык фонддон аласыңар. Сиз териштирүү маселесин, ал подрядчик компаниянын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөгөн орган катары, анын башында турган киши катары келишимди окубасаңыз, келишимди көрбөсөңүз, анан кантип кылып атасыз алардан? Кол алышып жүрө бересизби? Как өзүң айтып атпайсың, жергиликтүү аткаруу бийлиги катары деп. Биз жергиликтүү аткаруу бийлиги катары талап кылабыз. Талап кантип кыласыз эгер колуңузда келишим жок болсо? Анда сен эмнеге сурап атасың анда? Келишим барбы деп сурап атам сизден. Жок, жергиликтүү аткаруу бийлиги катары сурабайсызбы, кабар албайсызбы деп атпайсыңбы? Сиздин колуңузда келишим барбы ошол? Жок, мен келдим. Эмнеге кабар алып келдиңиз анда колуңузда? Жергиликтүү аткаруу бийлиги катары. Келишимди карап туруп, келишим нормаларына ылайык. Келишим болсо айыл өкмөттөн алып берели. Келишим керекпи? Мага эмес, сизге керек ал. Сиз териштиришиңиз керек. Териштирип, тийиштүү органдар. Азыр окусак болобу келишимди? Сага беребиз. Сен письменный кайрылып бер, мен сага письмен жооп берейин. Бул келишимде. Бул азыр ооздеки кайрылганыбыз туура эмеспи? Ооба. Мен токтоп берейин да, сен сразу эле көрсөт десең көрсөтө коеюн да. Элге көрсөтүңүз да сиз. Элге көрсөтөм. Биз ошол арагасыздан келип отурабыз, сизгечи. Хорошо, көрсөтөм. Эми биз буга чейин сурабайсыңар. Сурасаңар көрсөтүп берейин. Жок, анча жолу келдик, сурамадык. Келишим сурадыңбы? Келишим сурадыңбы? Келишим сурасаң көрсөтүп беребиз. Силер ошол жерге барып жашап туруп бүтүрүп беришиңер керек да, негизичи. Бүтүрүп атабыз го. Азыр мындай болот да, эми азыр муну эгер президент көрсө, сиздерди эмне кылат мен түшүнбөй атам. Сиздерди катуу чара көрөт го дейм сиздерге. Могул беймарал отурасыздар, колуңуздарда бир келишим жок. Жер сиздердики, подрядчик катары ошол компаниянын ишмердүүлүгүн тескеген орган катары анын башында сиз турушуңуз керек. Ал көзөмөлдөп кандай куруп атат, сапаттуу куруп атабы, курулуш кандай жүрүп атат, курулуштун канча этап менен канча каражатка кайсы убакыттын ичинде бүтүрүш керек деген нормалар келишимде көрсөтүлөт да. Ал биз көзөмөл кылбай жатабызбы? Келишимде канча жылда бүтүш керек экен анда? Көрсөтүлгөн. Келишим боюнча канча жыл экен? Келишим көрсөтүлгөн эмес. Түшүнбөдүм. Кандай келишим көрсөтүлгөн эмес? Көрсөтүлгөн эмес. Келишимде көрсөтүлөт да, мынча жылда, мынча этапта курулуш иштери бүтөт. Мага берген жок, мен келишимди көрсөтөм сага. Көрсөтөйүн ошол жерде көрөм. Азыр окуайлы ушул жерден, көрсөтсөңүз болобу? Айыл өкмөттөн алып берели. Чакыртсаңыз болобу, күтүп туралы. Хорошо. Ал келишимди көрмөйүнчө азыр кийинки суроолорго ката албайбыз. Өнүктүрүү фондго бардыңарбы? Сурадыңарбы? Азыр аларга да жетебиз, бирок азыр сиздин функция боюнча сүйлөшөлү деп атабыз. Мейли, силерге эмне керек болсо биз силер письменно кайрылганбыз, кайрылып көрсөтүп беребиз. Эмне керек болсо. Эми сиз бул жакка
аттестациядан өтүп бир райондун жетекчиси болуп отурасыз да. Сиз бул жака жөндөн жөн келген жоксуз. Сизде баарыбыздан билимдүү киши сизсиз. Анан азыр бул жерде биздин кайрылуубуз бул мыйзамдуу, азыр официалдуу болуп эсептелет. Мыйзамда жарандардын кайрылышы жөнүндө норма бар. Кайрылдың, эми биз көрсөтүп беребиз. Ооба, көрөлү. Аны сиз 14 күн анан кат жаз деген нерселер азыр бул жерде болбойт. Сиздин колуңузда эл келгенде көрсөтүп коюшуңуз керек. Мына айнанайындар, мына келишимде мынтип турат, мына биз мынча жолу кайрылдык, мына биздин колубузда кагаз турат, мына прокуратурага бердик, мына РОВДга бердик. Бул компаниянын мыйзамдуу укуктук бааны ошолор бериш керек. Мына күтүп атабыз деп. Сага көрсөтпөйм деген эч ким жок. Көрсөтөт. Макул күтүп турабыз. Сабыр кылып тургула. Дагы эмнени көрсөтөйүн, айтпайсыңар. Жок, азыр бизге келишимди анан сразу эле муну көрсөт, тигини көрсөт деп эле. Сиз заранее айтып койсоңор, мен силерге келишиңерге даярдап коебуз. Бул заранее бул 8 жылдан бери бүтпөй аткан мектеп. Жок, договордучу. Эми 8 жылда гана мен сразу бүтүрүп берейин силерге. Аким, сиз бир эмес 5 жыл бүтүрүп атабыз. Анан эмне кылып атабыз? Бүтүрүп атабыз. Бүтүргүлөсүзлөр. Азыр 5 жыл, сиз 5 жолу барып келиптирсиз ошол мектепке. Анан 5 жолу жөн эле барып келдиңизби? Колуңузда келишимди Айыл өкмөттөн сурабайсызбы? Айыл өкмөт кана келишим? Жер сеники экен. 3 тараптуу келишим болуп түзүлөт. Бир тарабы сенде болуш керек, бир тарабы компанияда, бир тарабы заказчикте болуш керек. Ошол үчөөсүнүн келишимине ылайык сиз көзөмөл жүргүзүшүңүз керек. Хорошо, келиңиз көрсөтөбүз, маселе жок. Дагы эмнени көрсөтөлү? Бизге азыр укук коргоо органдарынын аким катары ошол компаниянын үстүнөн арыз бердиңиздерби? Ошол арыздын копиясын көрсөтүп коюңуздар. Андан кийин ошо келишимди көрсөтсөңүздөр, келишимге карата биздин суроолор пайда болот. Хорошо, маселе жок. Дагы ушул эле азырынча. Укук органдарына кайрылгандыгы боюнча. Мына кагаз түрүндө көрсөк болбойбу? Дагы эмне кылып берейин? Сиз дагы эмне кылып берейин деп бизден кекетесиз го? Жок эмес. Заранее айтып коет, сразу эле көрсөт деп. Эми Эрмегова заранее бuyakta. Мына сиз арыз жазып атасыз. Жети өгүз районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы Рыскуловго Жети өгүз райондук мамлекеттик администрациясы сизге төмөнкү маселе боюнча кайрылат. Кайрылат. Жети өгүз районуна караштуу Кабык айылынын жаңы мектеп куруу 2018-жылы өткөрүлөрүн. Азыр могу жерде эме кылып атасыз да, чыгыш саны менен бул сеттен кетет да. Канчанчы номурдагы кат болуп атат? 2024-жылдын 08-08-2024 катты жиберип атасыз. Номерин да окуп. Номер 02-28. Августта берип атасыз. Август жок, буга мен да берип атам, Айыл өкмөт да берип атат да, бул жерде башкалар да берип атат да. Мына сиздин бергениңизге 4 күн болуптур. Айыл өкмөт да берип атат, мага чейин. Кошумча мен да берип атам. Мына буга чейин берилдиби ушундай кат? Ооба, Айыл өкмөттөр берген. Эмне деп жооп келди? Азыр ошол териштирүүчүлөр жүзүп атат мына. Эмне жыйынтык келди? Канча убакыт? Азыр бизге официально бере элек, эми берет да. Мен да кошумча жибердим. Анда сиздер ал негизи 10 күн ичинде жооп бериш керек да ал сиздерге. Ооба, эми берет, жооп берет. 10 күн бөлек бергениңиздерге. Айыл өкмөт дагы мага деле жооп берет да, официально. Жок, Айыл өкмөткө эмне деп жооп бердилер? Азыр алып беребиз сага. Моңузду кагаз түрүндөгүсүн алып бере аласызбы? Көрсөтүп, азыр чыгартып бересизби? Жардамчы кайтсаңыз чыгарып берет да. Хорошо. Эми бул жерде туура түшүнгүлө, туугандар. Бул жерде аракет жасап атабыз. Бул азыр Далгастройлордун катарындагы мектеп. Абалында түшүнөбүз, баарын түшүнүп атабыз. Бирок муну бүтүрүү боюнча азыр баардык күчтөрдү жумшап атабыз. Аракеттер жасап атабыз. Даже могуга бербегенге да аракет кылдык. Эми барып камап койсо дагы токтоп калбасын жумушту. Дагы ошого карабай. Азыр муну кагазга чыгарып бере аласызбы? Ооба, чыгарып беребиз. Демек бериптирсиздер. Ички иштер бөлүмүнө укуктук баа бергиле, көзөмөлдү бергиле, чара көргүлө деп 4 күн болуптур. Бирок бул курулуштун башталганына 8 жыл болуптур. Дагы эле курулуп атат. Дагы эле бүт элек. Эми буга элди сабыр кылып тургула, эл күткүлө дегенге сиздин моралдык укугуңуз барбы? Эмне деш керек? Күтпөгүлө, чыккыла дейинби? Элдин кандай башы ооруйт ал курулуш менен? Эми келгенин айтып атам. Сен жетелеп келдиң го. Мен айтып атам. Жок, менин кабинетиме келгенден кийин айтам. Биз жардам сурап келдик ошо. Жок, бияка айтып атпайбы, моралдык атпайбы. Урматтуу аким, сиз элди сороткондун ордуна сиз өзүңүздүн ыйгарым укукка пайдаланып туруп тигил мектепти бүтүрүшүңүз керек.
Ооба. Курулуштун сапатын көрдүңүзбү ал жердеги? Бүтүрүп атабыз, көрүп атам. Акыбалы кандай экен? Көрүп атам. Эми ошону кантип кабыл аласыздар эксплуатациядан? Эми аны тийиштүү комиссия кабыл алат, мен кабыл албайм. Жок, сиз көрдүңүз да? Эксперттер, тийиштүү адистер кабыл алат. Курулушту көзөмөлдөшүңүз керек да сиз. Мен ал как адис катары аны айта албайм, аны адистер айтат. Жок, аким Ал жерде технадзор бар. социалдык объектилердин курулушун көзөмөлдөө сиздердин түздөн түз жоопкерчилигиңиздерде. Бирок сапатыга технадзорлор жооп берет. Маселени жогору жака жеткизбестен мына ушул жерден сиз колго алып, элге так кесе айтып, мынчасында балаңар мектепте окуйт. Мынчасында биздин болжол менен мындай болуш керек эле. Биз мындай иштерди кылып атабыз, мынчасынан баштап ойлонбой эле койгула деген жоопту угал деп келдик эле. Сиз эми караштырып атабыз, подрядчик издейбиз, антебиз, бир жумадан кийин чогулуш өткөзөбүз, анан ошондо карап, анан чечебиз дегениңизге биз мындай абдан Биз Улукбек ынанбай атабыз. Эми бул боюнча губернаторго барганга аргасызбыз. Бул Улукбек сен туура түшүндүргөн. Мен азыр бир жумадан кийин ал окуу процесси боюнча жыйын болот. Курулуш боюнча биз такай көзөмөлдө иштеп атабыз. Окуу процесси боюнча бул неме болгондо балдарды онлайн окуткантаса, онлайн каршы тийиштүү билим берүү министрлиги менен, тийиштүү орган, мамлекет органдары менен комиссия. Жок, ситуацияга карайбыз азыр. Мына 3 ай каникул болду. Анан 20 күн калды дейли. Анан ошону мына мурунку жума карапсыздар да. Аны кийинки жума чечилет деп атаса. Ал кийинки жума чечилген. Азыр биз ага чейин областтык фонд менен алар дагы сиз жообун азыр угасыңар. Подрядчик эмне дейт? Бүтүрө алабы? Сен айткандай конкретный бир суракту кое алабы, кое албайбы? Айтсын. Биз ошого карап. Буга чейин эмне кылып жүрдүңүздөр ошону кылбай? Биз иштеп атабыз. Бизге убада берип атат подрядчик. Кол алыштым деп жүрөсүз аны менен. Бүтүрөм деп убада берип атат, дагы эле берип атат. Биз ошону бүтүп баардык шарттарды коюп атабыз. Түшүнүктүү, рахмат. Кагаз иш жүзүндө иштейсиңерби? Кандай? Кагаз иштери менен жүрөсүздөр, иш кыласыздарбы же кол алышып коюп менен жүрөсүздөрбү дейт. Ушундай эл журт көтөрүлүп, кайрылганда барып иштелип калат. Анан бүттү, ошону менен иш башталды, бул элдин оозу басылсын болот да ошо менен калат. Кайра иш токтойт ошону менен. Ошону менен алыш. Кенеде баласын көтөрүп алып келип атат, бермеги. Туура түшүнүп атасыздар. Онлайн деп эч бир ата-эне макул эмес онлайнга. Ар бир үйдө азыр аз дегенде 3-4 бала окуйт. 5-6 бала окутканда кантип окутабыз биз? Ар бир балага бирден телефон беришибиз керек. Анан ал балдардын деңгээли чындыгында келгенде мына онлайн болуп мектептин айласынан жүрүп окуу жайга өтө албай атат балдарыбыз. Оертудан Онлайн чын эле билим сапаты кандай болот? Бир үйдө 5 баласы эже айтып аткандай болсо, сиздер билим берүү министрлиги менен бул жагыбыз ашмалтай чыгып атат. Жаңыны жарытпай атабыз, эскини эптей албай калдык эми. Деп онлайнга өткөзсөңүздөр, эл кантип 5 баласына 5 телефон алып берип окутабы кандай болот? Хорошо, биз муну азыр мен сиздерге окончательный чечим кабыл алгандайын айтайын. Азыр онлайн болобу же мектепти бүтүрөбүзбү? Эски мектепке шарт түзөбүзбү? Эми шартты варианттарын карайбыз. Карап туруп айтайлы сиздергечи. Азыр сразу эле айтылачы эрмеги мындай эле. Эми чөткө айтыш үчүн азыр комиссия отуруп, азыр подрядчик менен сүйлөшүп, сен бүтүрөсүң бүгүн же бүтүрбөйсүңбү анын кол алышып акыркы уадасын алалы да. Анан бул мектепте бул чечим болот да, силер 3 смен менен окуйсуңдар. 3 сменге да ата-энелер каршы. Кичүүсүн киргенге да болбойт. Кичүү эң кичинекей класстар кечкиге калып атат. Ата-эне ошол жерде жүрөбүзбү биз? Балдарыбызды ар бирөөбүз айла жок бала үчүн барабыз ошогочу. Кооптуулугу дагы балдарыбызды да карашыбыз керек. Ал жерде имарат чирип калыптыр. Кооптуулугу эртең жер титиреп нерсе болсо. Дагы ушуга чейин ошол жерде нын болуп окуп келдик. Канчалаган балдар больницага жатып дарыланып чыгып атышат өпкөлөрүнөнчү. Аны да ойлош керек да. Сырыстан. Жок, ошол түшүнүктүү. Жайлай деле ошо мектеп иштелген жок. Макулуңуз, жакшы туруңуз. Каражат барысы бөлүнүп берилгенби? Берилген да, ошон үчүн подрядчик бүтүрүш керек болот. Аракет кылсаңар. Данияр Карагулович, кайрадан сиздин астыңызга келип калдык. Кабак боюнчабы? Кабак айылын билесиз да? Ооба, мен баягы барып кеткем. Азыр фонддун жетекчиси да келсин. Эми ал жерде чоң сүйлөшөлү келгенде. Мен айта берейин. Маалымат бере берейин. Тиги аким 5 жолу барып кетиптир. Сиз бир жолу барып кетсеңиз. Ооба, мен өткөн жумада.
Эми бул жерде ошо кабактансыңар жигиттер, э? Ал мектеп Бияктарды тааныштырып өтпөйсүз. Бияк өнүктүрүү фондунун жетекчиси Самат Кыдырмышевич. Тияк ошо өнүктүрүү фондунун технадзору. Эми бул мектеп чындыгында баарыбызга белгилүү эле болуп калды. Өткөндө да бир видео обращение болгон да. Анан ал боюнча бизден администрация президентадан протоколдук тапшырма келген. 1 сентябрга мектеп бүтсүн деп. Анан биз ошол боюнча тиешелүү иштерди баштаганбыз. Эми бул мектеп эч жагы эле бүтүп берилиш керек болчу. Анан өнүктүрүү фондунан тиешелүү каражаттын баары берилген, э? Толук берилген. Толук берилген. Жанагы удорожаниябы? Удорожаниясы каралып чечилген. Жанагы материалдын кымбаттап кеткенине байланыштуу деп канча миллион эле? 10 миллион. 10 миллион аны да карыздап берген. Азыр көпчүлүк объектилерге андай акча берилбей эле. Анан эми бул мектеп салынышы боюнча мен ушул кызматка келгенден өткөндө как раз атайын барып келдим, жана протокол тапшырып. Анан ага чейин биз бияка подрядчикти чакырганбыз. Талай деген бала, Талайбы? Губернатордун кабинетине сүйлөшкөнбүз. Ошол жерден өзүнүн сөзүн алганбыз. Эми ал жерде деген жанагы батарейка общий отопительный системанын өзүн жасап койгон. Только жанагы батарейкалар эле кошчу жери калган да. Анан спорт залдын полу калган. Анан биз тигини күчкө салып, эми бул ачыгын айтканда тиешелүү правоохранительный органдарга да берилген. Анан эми азыр кардинальный мэрага барып, ал баланы эмнеге бүтүрбөй атасың деп камап салган менен баары бүтпөй атат да мектепчи. Аз эле жери калды да. Анан биз деген, давай сен батарейкаларды алып кел, спорт залдын материалын алып кел. Анан ошо батарейканы илип, спорт залдын полун салгандан кийин мектептин курулушу аяктап, биз комиссияда кабыл алабыз, э? Ошонусун бүтүрбөй атат да. Анан бул жерде бизде фонд развитияда миллион сомго калганбы? Самат Кыдырмышевич, Бирок аны да бербедик да. Анан ошол миллион сомун дагы бердик биз. Дагы уступкага бардык да. Мына ошол рабочийлерди нанимать эт дагы, мына материалыңды алып келиптирсиң. Биз а дегенде 500 миң эле берели деп атканбыз. Анан бул жерге мына гарантийный письмосун алдык ал баланынчы. Анан ал 1 сентябрга чейин бүтүрүп берем деген милдеттемесин алып туруп, анан макул эми деп туруп, миллион сом которуп бердик. Анан эми азыр вопрос времени эле болуп атат го дейм менимче. Тиги жанагы көчө сиз айтып атасыңыз беле, жанагы полго жумушчуларды уже саламдап атат деп, э? Айтпасаңыз. Анда суроо берели, анда Данияр Карагулович, бул кызматка сиз жакында эле келгенсиз, э? Анан марттан бери. Канча жолу барып келдиңиз ал жерге? Бир жолу барып келдим. Биз бүгүн көрүп келдик. Бир караанчан жок ал жерде. Сиздерде келишим барбы? Бар. Заказчик болгонго сиздердин уставдык өзүңүздөрдүн положенияда көрсөтүлгөнбү? Бул аласыздарбы? Ооба. Биз акимчиликтин сунушунун негизинде байкоочу кеңеш акча каражатыбызды чечип берет. Ошого жараша биз ишмерчемге киргизилген соң фонд өзүнүн аткаруу маселесин чечет да. Бир аткаруу орган болуп калабыз. 2018-жылы кабак боюнча келишим түзүлгөн. Бирок 2018-жылы сиздердин положенияда көрсөтүлгөнбү? Бул аласыздарбы? Биз негизи биз деген Ысык көл өнүктүрүү фондусу 27 июль 2011-жылкы 416 токтомдун негизинде иштейбиз. 416 токтомдо ар бир эмне жумуш аткарылабыз толук айкын көргөзүлгөн. Түшүнүктүү. Эгерде сиздерде бүгүн курулуш иштерин ким көзөмөлдөйт? Фонд развития тех отделыбыз бар. Сиздердин тех отдел, технадзорубуз көзөмөлдөйт. Сиздердин кызматкер. Ооба.
Жергиликтүү бийлик Жергиликтүү бийлик акча каражатын чечип берет. тийиштүү коопсуздук маселелерине сапатына көңүл бура албайбы? Көңүл буралат, анткени алардан сунуш түшүп аткандан кийин чөт, бирок мыйзам чегинде баары бир биздин технадзорлорго жүктөлгөн. Булар комиссионно кабыл алат, баардык мыйзамдын курулуш Комиссионно кабыл алып атканда акимчиликтен, айыл өкмөттөн, ошол жердеги мисалга айыл өкмөт өзү технадзору же эксперти боло турган болсо, же жалдаса катышканга укуктуу. Комиссияны ким төрагалык кылат? Комиссиянын негизи рабочий комиссияны биздин фонддун орун басары тийиштүү неме ошол мектеп боюнча комиссия госприемканы газ принимать этет. Ошолор бүгүнкү күндө сапаттуу эле курулуп атабы? Сапаттуу. Кепилдик бересиздер? Кепилдик беребиз. Канча жолу барып көрүп келдиңиздер ал жерди? Мен эми 21-жылы жетекчи болуп келгем февраль айында. Андан бери карай эми азыр жылына бир 5-6 жолду дегенде эле 15 жол барып келдим. Мына акыркы жолу 3-4 күн мурун Данияр Карагулович менен барып келип көрүп келдик. Эле сапат боюнча сөз кылып болбойт. Сапат боюнча биз өткөндө барганда брусчаткада кичине бар экен, эми айыл өкмөт тарабынан ал жерде немете кышка жакын коюп калдылар. Брусчатка биз кабыл алып атканда баарын түзөтүп кабыл алабыз. Ал азыр брусчаткадан башкасы баары керемет. Сапаттуу эле. Ол азыр эми кагазыңызда балким ошондой сапаттуу болуп кетип атат, бирок реалдуулукта барып дагы бир өзүңүз көзөмөлгө албасаңыз, аким ал жерде биз көзөмөлдөй албайбыз, аны фонд көзөмөлдөйт деп отурат. Анан акимге барып, акимдин ордунан эле ушул маселенин чечиле турганын сурап, ошондон ары кетели десек, тилекке каршы аким бул боюнча деле мындай кардиналдуу, реалдуу кадамдарды жасоого мындай бир максат кылбай эле отурат да. Бир жумадан кийин чогулуш өткөзөбүз, анан кийин көрөбүз, кандай чечим кабыл алабыз, анан айтабыз депчи. Окууга мына саналуу күндөр калып атат. Президенттин администрациясынан сиздерге протокол тапшырма келип атса, бүгүнкү күндө бир киши жок, бир жан жок ал жерде. Эски мектептин акыбалы эми айтып болбойт экен ал жерде. Анан ушундай акыбал болуп атканда айыл тургундары балдарын кийинтип, мектепке даярдап, анан каяка окуйт деген суроо баарысына мындай түйшүк жаратып атыптыр да. Ушундан улам эмне тоскоол болду, эмне үчүн канча жылда бул проекттин заказчиги сиз болгондон кийин канча жылдын ичинде кабыл алып эксплуатацияга бериш керек эле? Уруксат болсо эми жанагы сапат боюнча сөз болуп калды. Бул жерде мен жана 416-токтом дедим эле, пока менде бар экен, таанышып турсаңыз болот. Эми сапат боюнча, эми 21-жылы келер менен ошо Кабак мектебине баргам. Ошондо жаңы эле стройка башталып, фундамент стенасы көтөрүлүп аткан болчу. Стенасы жарым метрче көтөрүлүп калган мезгил болчу. Ошо кирпичинин сапаты жоктугуна баш биз жарым метрлик немени буздуртуп туруп кайра неметкенбиз, мына айыл башчы турат. Чымы бүт кирпичтерин алмаштыртып туруп кайра койгонбуз. Алып келген кирпичин алып кеткенин ордо сапаттуу сертификаты менен как положено кирпичти алып кеткен. Мен ошол жанакы айтып аткан сөзүмө бул мисал катары айтайын. Мисал катары дагы биз видеодон передачадан көрүп алабыз. Мисал катары биз ошол жерде көргөзүп бердик да. Су түтүктөр түшүп аткан элементтарды сыртындагы фундаменттери урап ашмалтай чыгып калды. Ошол эле учурда тиги тепкичтери ажырап, имараттан бер жакка чыгып кеткен. Анан эми аны техниктер өзүнүн баасын берет. Сиздер эксплуатациядан кабыл алганда госприем кыласыздар, аны талапка ылайыкташтыруу маселеси жөнүндө чоң мен эми жерден айтканда ал майда маселеси болуп атпайбы, андайлар устроить этилет. Андан кийин бул 1 жыл, 2 жыл стройка бүткөндөн кийин да кепилдиги бар. Аны улам чыккан эмени сапатын оңдоштуруп турат. Мен айтканым сапатын жанакы безопасность деген жооп бербедик биз газ деп. Жети түрөдөгү кандай ошо сапатына жооп береби деген мен маселеге жооп бердим сизге. Анан эми жанакы дагы эмне суроо болду, токтолуп кетип сөзүңүз тагай. Бир нерсени тактап кетеличи. 3 тараптуу келишим барбы же 2 тараптуубу? 2 тараптуу. Жер айыл өкмөттүк болсо эмне үчүн алар келишимге кошулган жок? Жер айыл өкмөттүкү? Жок, жер айыл өкмөттүкү. Биз стройка жерге биринчи мындай болот да, алар апызы аттууларын бүтүрүп келет дагы бизге акимият аркылуу заявка берет. Заявкада байкоочу кеңешчилер ошону салабыз деп чечим кабыл ала турган болсо,
Биз тендер өткөрүп аркы жагын алып кетебиз. Курулуш. Кайра эле курулуш бүтөр менен ошол эле баланска өкмөткө өткөрүп беребиз. Жок, үч тараптуу келишим болуп, көзөмөл орган катары жергиликтүү бийлик анын башында жооптуу аким болуп да. Эми мен жанакы бул жана айткан себебим акча жагын чечет деп атпайбызбы? Биз негизи местный орган властьтагы ошо фонд менен биргеликте иштесин деп 2011-жылы губернатор Асан Акунов Ирвиг Аскерчик отурган ошо чечим кабыл алган экен, протокольный поручение. Акчаны алар чечет. Алар мисалга Сунуш берет да. Сунуш берип, жана сельский скотто аларга эмне керек боло турган болсо, мисалы ошо кабак мезгилинде 2018-жылы элден акимге сунуш түштү да. Ошол үчүн сунуш берип атат да. Анан бат бүтө турган болсо, акчасындагы аким эмгиче давно чечилип, каражаты 2 жылда чечилсе, ал мындай да. Жылдын башында ар бир районго калкынын санына жараша определенный контрольный цифра түшөт да. Мисалы Жетегиз районуна быйыл 80 миллион, допустим да. Ошол 80 миллионду айылдардан аким деген сунуштарды алат. Мисалы кабакка мектеп, дагы бир жерге спорт площадка, тигиндей мындай деп туруп, анан 80 миллионду бөлүштүрүп туруп акимчи жерине. Анан бизге байкоочу кеңешке алып келет. То есть бул жерден губернатор же болбосо өнүктүрүү фонду кабакка мектеп салам, тияка тигин салам деп эч ким айта албайт да. Аким алып келет, мына могу актуальный болот деп эл суранып деп туруп. Анан биз ошол жерден байкоочу кеңештен карап туруп, ошол объектин бекитип беребиз. Аким мисалы 80 миллиондук мектеп болсо, допустим, эми азыр мектеп баары кымбат болуп атат. Анан кабакка башташ керек, жаңы өстөн тигиндей мындай каражат жетишпейт баары бирчи. Анан быйылкыга 8 миллион же 10 миллион карап бергиле. Даже 2 миллион кой туруп курулушту баштаган учурларыбыз бар да. Тендер өтүп, планга кирсин деген. Планга киргизебиз дагы, анан кийинки жылдан баштап анан 15 миллион 20 миллион. Анан сен бул мектепти бүтүрө калалы да, могу акчанын баарын ошол жака берели деп эч ким айта албайт. Азыр уруксат болсо мен неме жанакы мөөнөтү боюнча да айтып кете турган болсом 2018 башталды деп айтып атпайбызбы? Бирок 21. Мен 21-жылы февраль айында келип, жазгы мезгилде барган учурунда ошондо фундамент эле бүткөн деп атпайбы? Ошондо 21-жылы жыл башталган объект болот. 2018-жылы тендерден өтүп атат да бул. Тендерде келишим негизинде заказчиктар келишим түзгөнсүздөр да. Келишимде канча жыл көрсөтүлгөн? 3 жыл. 3 жылда 2018 башталып атат. Качан бүтүш керек эле? 21 бүтүш керек. 21 бүтүш керек болчу. А сиз айтып атасыз 21 башталып атат деп атат. Мен 21-ге эми жетекчи болуп келип атам. Менин эми 18-19 мен Скол областында жок болчумун, ачык айтканда. 21 болуп жетекчи келгенде мен сразу жерге барганда айтып атпаймынбы? Кирпичи жаңы эле коюлуп аткан. Бирок мен убакытты кичине отурдук, бирок буздуртуп, сапатына карап туруп, кирпичти буздуруп карап атат. Мен 21ден бери эле болуп атам. 18-19-жылы эми кайсы жетекчи болуп ким эмне себептен токтогон же аким кайсы аким токтогон бирок мен 21ден алып кетип былтыр 25 ноябрда бүтүрүп беребиз деп подрядчик тарабынан кепилдик кат берилген. Биз 21 ноябрга чейин күттүк. Андан кийин 15 декабрга чейин бүтүрүп берем деп кепилдик кат берген. 15 дека күттүк дагы декабрдын 22-синде 24-үндө биз сотко бергенбиз. Жалпы ошол 8 жыл болуптур. Эмне үчүн сиздер коргоо органдарына берип 6 жыл жооптуу мыйзамдуу чараларды көргөн жоксуздар? Эмнеге ал 8 жылдан бери бүтүрбөй атат? Мынакей 23-жылда сотко бергенбиз. Азыр дагы 20 учурда азыркы сотко бергенибизге бир 2 жуманын тегереги болду. Анткени бул объекти ноябрь айынан эмне себептен токтоп турат дегенге мен сизге жооп катары документально көргөзөйүн деп атам. Анткени азыр мынакей 22-жылы губернатор биздин Акылбек Сөмбешке кайрылып атат. 24 объектини алып гострой бүтүрсүн деп. Анткени быйыл биздин фонддун максаты башкага өзгөргөн. Биз госпиталь компанияны салышыбыз керек болуп калып 24. Мына февралда кетип атат. Бул кышында стройка башталдык мезгилде кетти. Андан кийин 16 майда жаңы губернатор болду Улан Шенич. Анын атынан Карагалы сөз кылып атат. 22 объектти тизмеге ылайык кабыл алгыла деп. Бизге кабыл албай калдык дегенде 24 июльда берилди. Биз 30 июльда байкоочу кеңеш менен чечим кабыл алгандан кийин ар бир подрядчикке акча маселеси чечилди, баштай бергиле. Биз каржылоону биз улантабыз деп кат бергенбиз мынакей. Кат 30 июльда
строй мекемелерге. Ушул айдын ушул жылдынбы? Мына 30-июль. 24-июльда бизге акча силер чечесиңер деп. Буга чейин биз салбайбыз болду. Кабак менен эмебиз жок деген менен токтоп калганбыз. Бул дагы буга гострой өткөрүп алса тендерди кайралар өткөрөбү же ушун менен продолжать этип тупикке келип калган. Ошол үчүн бул жумушту дагы ачык айткан. Мына 30-июльда кат бердик. Мына 4 күн мурун Данияр кароочу менен чогуу барганда ал жерде мына батарея түшкөндөгүсү, анан полдун немеси түшкөнүн байкатчымбы. Мында кат жазгандан кийин иш жыла баштады. Андан тышкары мына 5-күнү биз ошондо 5-күн 10-июльда жылды деп 1 миллион сом 1 миллион сом акча каражатын, акыркы акча каражатын чечип бердик. Тиги мен эмеде Чолпонтада чогулушта эле бухгалтерга руководстводагы контролунда болчу 1 миллион сом акча каражатын которуп берилди. Анткени биз 500 которсокпу десек, эл дагы тияктан акимчиликтен сурап калды. Мынакей 1 миллион сом мага бухгалтердин берген отчет. Эми мына макул иш башталып атат экен. Балдар 1-сентябрда эмне болот? Ошол макинелер азыр мындай дейт. Биз кийинтебизби же булардын айтканда азыр мындай болот. Аким айтып атат. Жакка азыр кылып мына мисалга өткөндө 2 объектибизге да ушундай болду да бир токтоп калбады. Биз сотко берип, наоборот, соттун чечимин чыгарбай туруп атпайбыз. Мисалга азыр сот чечим чыгарып салса, кайра тетекке кетебиз. Мисалга правовой органдарга деле берилди, өткөндө протоколдук поручение менен СМГга немеге деле кетти. Жана эмне кылалы? Айтсаң сен, эмне кылалы? Жана эмне кылалы? Азыр мен болгон фактын айтып атам. Болгон акчаны 1 миллион сом которуп бердик. Рабочий таппайсыңар кандай? Мына бүгүн мына мен эртең менен 30-июльда мынакей акчасын бердик деп атасыңар. 30 эмес, 5-күнү бердик. 10-чу ошондон бери деле мына 5-күнү. Мына бүгүн эртең менен мына технадзор барып келди. Сапатын карап берип койгулачы деп атабыз. Сапатын биз өзүбүз карап алабыз. Сапатына биз жооп беребиз. Эми ачык айтканда бир жылдан бери турган нерсе болуп калып атпайбы? Эми мындайда сиздер баспайт. Мен ал жагынан общий немеге элдин ачуусу, ал эми жанагы тепкич неме деген ал устроение течүүчү нерсе. Сиздер элдин ачуусу, элдин ачуусу моундай капа болуп ызаланып аткандыгын түшүнүшүңүздөр керек да. Бул жерде 8 жылдан бери ошол жерде бүтөт деген мектеп эмес. 2017 башталып 2018 тендер болуп атат. 6 жыл деп айтчы. 2017 18ден 24-жылда азыр. Тендер 2018 болуп атат. Башталышы 17-де башталып атат деп атат. Кандай тендер 18 Жергиликтүү айтып атат ошол жерден. Жок, 18 тендер өткөндөн негизи башталганы 19 башталган. Мынакей 18 декабрь. 6 жыл экен. 6 жыл эми мынакей могу жерде ачыгын айтканда мен мындай договордун түзүлүшү менен 28-ноябрь 2018-де келишим түзүлүптүр. 20-ноябрда уже стройка башталбайт. 20-ноябрдан суук түшкөндөн баштап стройка токтойт. Бул келишим түзүлгөндө башталган жок. Жаз айында башталды деп мынакей неме болуп атат. Эми ал деле отмазка эмес. Бирок бул мындай да. Бул кабак боюнча ачыгын айтканда бир көйгөйлөрдүн көйгөйү болуп атат. Биз ачыгын айтканда биз өзүбүз деле ачыгын айтканда ал кишини мынтип өлтүрүп койгубуз деле келип атат. Ачыгын мындай айткандачы. Анан биздин делечи мисалга жана акча кайта-кайта чечип берип атканыбыз, сотко биз 2 жыл мурун эле сотко берип башкача кетип калмакпыз. Элдин суранычы узарып кетет, сотко бербей туралы жеткиле деген менен. Мына ай сайын эле келетчи бу губернаторго ай сайын келип атпайбы? 2 жыл 3 жылдан бери мынакей тет жакка чейин акчасы. Мына мисалга жана 1 миллионду деле которуп берген, менин суранычы менен которуп берип атам. Акыркы 1 миллион кармыккан менен эме болчу, азыр келишимдекин баарын берип салдым ачыгын айтканда. Акырын эле сүйлө, угабыз. 21-чи азыр мындай такыр иш жүрбөй карабай атсак бир жөн. Эми эмне кылалы? Азыр квадратчикти камайбыз. Мына кийинки шаг. Анын акча чечилбей атты. Акча чечилбей атты. Жашайбыз, айырачы. Көрүп атабыз да көзүбүз мененчи. Акырын эле сүйлөчү, акырын эле сүйлө. Данияр Карабулович, эмне кыладыңыз силер ошону ишти жылдык. Жок, эми бул боюнча өзүбүздүн планыбыз бар. Мисалы мен деле силердин ордуңарга коюп, силер келсеңер мен деле эмне кылалы деп отурган туура эмес да.
жана эмне кылабыз? Подрядчикти камайбыз. Чуркап бүтүрүп беришиңер керек. Мына башка жол жок. Биз өзү суранды, мага убакыт бергиле деди, гарантия письмону жазып бер. Ошону күтүп атабыз. Азыр правоохранительный орган барып турат. Канча убакытка деп алды канча убакыт. Аны камап салалы, эмне пайда табабыз? Азыр мисалга балдарды кайдап барып окутабыз да. Азыр бир көйгөй болуп атат. Элде мындай көйгөй болуп атыптыр. Мектепке кийинтебизби баланы, же онлайнга 5 балама 5 телефон алып беремби? Не кыласыңар деген суроону коюп атат эл. 1 сентябрга мына саналуу күндөр калды. Сентябрга чейин да убакыт бар. 17 күн бар. Убакыт бар. Эми аким ушуну чечип бере албай, аким айта албай койгондон сиздерге качан бүтөт? 1 сентябрга берди. Ушул негизинде иш алып барып атабыз деп атабыз. Эми ачыгын айтканда прокуратурага да берилди. 5 ай прокуратура текшербеди. Өткөндө кабакка боюнча берген предписаниясы бар. Андан бизге азыр мындай жол эле керек болду да. Андан кийин СМБга берди. Биринчи орунбасар өзү берди. Аким курста эмес, жок деген аким курста айтып ошондо иштеп. Аким курста эмес болот го. Жок эми курста эмеспи? Жок эми бар эле курста да анан ким кандай жооп берет? Мен деле азыр мояктан бул кагазды ачып көтөрүп жүргөн үчүн адрес көрсөтүп берип атам. Мындай кылалы. Мындай кылалы. Эми кайрыбек койсуңар, сизде бияка керек десе берейин, просто мен жетүүбүзгө да барам керек. Бүтөт мектеп. Уруксат болсо мен айтып койсом болобу? Мындай элдин талабы мындай болуп атат да. Азыр дагы 15 күндөй убакыт бар да. Ушул убакыттын ичинде подрядчикти кандай жол менен болсо дагы иши тезирээк таба аласыңарбы? Айылда. Эми бул эми жумушчунун ал өзү табышы керек. Баардык вариант издейличи. Башында мына балдар стройка башталганда бизге мондай сунуш деп айталы. Стройка башталганда аны айталы, таба албасак аны айталы. Айылдан балдар тапканбыз башында 18-19. Эми аны өттү кетти. Андан кийин дагы кандай болду, жанагы эмгек акысы кандай болду билбейм. Андан кийин балдардын баары иштегиси келбей калыптыр. Азыр мектепке иштегенин өткөндө жанагы эмесин балдарды издеп жүрүп, отоплениясы трубасын тарттырып бердик. Эми аягына чейин чыгарып берчи деп сурансам, жок, болбойт деп туруп алды. Анан кандай бир ошонун жолун издейбиз. 15 күндө дагы айтып койсок, биз эми ачык айтканда фонд тарабынан тийиштүү иштер жүрүп атат. Мынакей айыл башчы Калпай Турбай жанатан бери айтсам эле айтпай айтат, бирок өткөндө былтыр эле деп коелучу, жыл сайын эле жумушчусун көбөйт десек 8 киши 10 кишиден көбөйтпөй койду. Бирок биз айттык, мүмкүнчүлүк бердик. Айылдан таап мынакей ушуга кол кабыш кылам, акчасын эле деген кишини кош канча мен таптым десе, фонд тиги подрядчик акчасын толук төлөбөй туруп, мына моунука зарплаталарын берип келгенде бул акчасын аласың деп бизди регулировка кылып берели. Көбөйтүп бергиле деген сиз убада бердиңиз. Бирок айылдан подрядчик айткан жок. Мага бала деп айткан жок. Мен сизге менин кабинетиме келгенде мен убада бербедим. Подрядчик айткан жок. Кош бергилечи деп. Мен эми стройкага жолдушта кош берели дедик. Азыр мына 2 күндөн бери мына эми бул 3 күндөн мурун барганда сизден да суранбадым, чынбы? Эми таап бергилечи. Жок, бүтөт. Бүтпөгөн оокат жок. Ошол бүткөнгө чейин мына азыркындай маселе болуп атат. Силер деле сурап түшүнүңүлөрчү биз. Айылдан деген мондай строительный бригада түзүп алып киргилечи мына. Ошол бригада издеп эле куурап атсаң мына подрядчик да кууратып атат бизди. Азыр мына СМБ жетөөбүздүн акими айтты жанагы РОВДга жазды. Бизди такыр кууратып турат го алар. Жок, жумушчу издеп атат, жумушчу таппай. Тактарларды тоготпой атат анан карапайым элди азыр мындай кылалычы. Эми ал деталды өзүнчө талкуулайлы. Азыр коомчулук ошол айыл эли азыр агай. Азыр 1 мүнөт азыр. Айыл эли ошол Кабак айылынын тургундары күтүп атат. Балдар күтүп атат. Аким ошол өкүлдүн 1 орун басары катары сиз агай кепилдик бересизби? Сентябрга кандай жол менен болсо дагы балдар ошол жаңы мектепке максимально аракет кылабыз. Болбосо крайний мераларга барабыз. Кандай чаралар? Эми тиешелүү укук коргоо органдарына, милицияга берилди, ГКМБга берилди. Анда ошолор действия кылат. Катары ошол буйрутмачы мекеме катары фонд сентябрга чейин бүтүрүп бересиздерби? Гарантия берген гарантиясы боюнча бүтүрүп беребиз деп азыр ошондой максатта туруп атабыз. Экинчи эме 2018-жылы келишим болуп атса 21-жылы бүтүш керек эле. Кантип келишимди кайра узарттыңыздар? Келишим барбы азыр? Жок, бул мындай да келишим түзүлөт, бирок ал жерде бир пункту бар, по мере финансирования деп турат. Мера финансированиясы ачык айтканда бүгүнкү күнгө чейин келе атпайбы?
Бул боюнча биз мындай да. Эми бул боюнча мен айтпадымбы, биздин фондду прокуратура тарабынан акыркы аягы 4 айынан аягы могу 12-июнда болду. Ошондо кабакты дагы текшерген. Барып алар тиги Бозстройдон эксперттер да келишкен, ГПНБ текшерген. Алар дагы Бишкектен частный аудитке служба алып келген строительный эксперттер менен келип. Алар жанагы сапаты деп атпайбыз. Ал жерде деле майда чүйдөлөр айтылган, бирок орчунду нарушение табылган эмес. Мен ошол үчүн уеренде айтып атканым эме болуп атат анткени биз ал текшерүүдөн өттүк. Ал жерде прокуратура берген сунуштаманы аткардык, СМГ берген сунуштаманы аткардык. Бир эле нерсеси подрядчик алардын баарына убада берген. Мисалга прокуратура тарабынан уроводуга барып кепилдик берген, 3 айдын ичинде бүтүрүп берем деп. Ошолорду кичине бул өзү эметип бар. Такыр аткарбаса эми алар дагы чара көрүп баштайт. Сентябрга балдар окууга кирет. Кызыл ат болбой тура бериш. Буюрса.